17 бөлүм. Чыгармачылык потенциалы анын жумушу. Ал жабуу жасап сатат. Финикиялык соодагерлерге кур жеткирет. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 24 аят. Мен ар кандай артисттердин жана ишмерлердин ийгилиги тууралуу укканды жакшы көрөм. Биздин коомубузда ийгиликке жеткен аял жөнүндө уксам эле, мен бул кандайчы болду экен? Ийгиликке жетүү үчүн ал эмне кылды? Ал каяктан билим алып үйрөндү экен? Деген суроолор жөнүндө ойлоно баштайм. Эң кызыктуусу ушундай аялдын окуясын изилдеп чыккандан кийин, ошол замат абалдын ийгиликтүү болуусунун жалпы эки фактысы айкын болот. Ал өзүнүн жеке кызыгуусун профессионалдык ишмердүүлүккө айландырууга кадамдарды жасаган. Мен бул бөлүмдү жазып жатканда Марта Стюарттын аты Кошмо Штаттардагы каттоого алынган марка болуп калган эле. Балким сиз уккандырсыз. Марта Стюарт сизге жана мага окшогон аялдарды үй тиричилигин кандай башкаруу керектигин, үйдүн ичин кантип коздоону, тамак бышырууну, кесип үйрөнүүнү, белек кылууну жана бакча өстүрүүнү окутууга өзүн арнаган аял. Анын максаты кандай? Мен аялдарга үйүнүн жеткилеңдигинен ырахат алуу сезимин тартуулоо үчүн аракет кылам, дейт ал. Ушул күндөрү Марта Стюарттын ишканасы Марта почта менен аттуу электрондук почта аркылуу 20 китеп буйртмаларды алып турат. Ай сайын чыккан журналдары, видео көрсөтмөлөрү, телевизиондук программалар бар. Жана телевизордогу Марта Стюарттын жашоосу аттуу шоусу күн сайын чыгып турат. Марта Стюарт. Анын профессионалдык жумушу үйүнөн башталган. Ал үйүнөн жеке кызыгуусун жакшыртып кеңештерди уккан. Лос-Анджелес Тайм гезити жарыя кылгандай, ал ар дайым эмгекти сүйгөндүктөн үйүнөн тамак жасоону үйрөткөн китептерди окуп турган. Анын биринчи жумушу бул азык-түлүктөрдү жеткизүү эле. Мындан үйрөнгөн нерсесин Марта өзүнүн Эң сонун аттуу биринчи китеби аркылуу алтындай кымбат байлыкка айландыра алган. Анын салымы канчалык чоң болгонун эч ким баалай албайт. Ал аялдарга бул шашкалактаган жашоого жаңы көз караш, жакшы ниет жана чыгармачылык көздөр менен кароону сунуштайт. Өзүнүн максаттары тууралуу берилген суроого ал адамдардын жашоосун бир аз болсо да өздөрү үчүн жагымдуу кылууга аракет кылам, деп жооп берген. Балким биз эч качан Марта Стюарт боло албайбыз. Бирок биз жүрөгүбүздү, үйүбүздө биз менен чогуу жашаган, ага келип кеткен ар бир адамдын жашоосун кооздоого бура алабыз. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аял сыяктуу эле. Биз өзүбүздүн көздөрүбүздү жакшы жана кооз нерселерди көрүүгө даярдай алабыз. Биздин үйүбүз кубанычтуу жана натыйжалуу чыгармачылыкка эң мыкты өбөлгө түзүп жатат. Биз күнүмдүк үй тиричилигин аткаруу менен өзүбүздүн жеке ишканабызды ушул жерде азыр эле түзө алабыз. Теңирде жана анын күчүнө кубанып, биз күнүмдүк кылынчу ишибизди түгөнгүс чыгармачылык искусствосуна айландыра алабыз. Бизнестин пайда болушу. Дарактын кабыгындагы тилкелер канчалык терең болгон сыяктуу, токуучулук да накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аялдын жан дүйнөсүнө өз изин калтырып терең кирген. Бул чындап эле ага керектүү нерсе. Карап көрсөңүз, жаш падышанын энеси бул керемет аялдын токуучулук шыгын улам кайталап айтып жатканын. Ал өзү үчүн зыгыр буласын жана жүндү табат. Түн ичинде чырактын жарыгында бул чийки затты иштетет. Өз колу менен жасаган жылуу кийимдерди жардыларга таратат. Өзүнүн үй бүлөсүн падышаларга ылайыктуу кийим менен кийиндирет жана үйүнүн ичин өзү токуган килемдер менен кооздойт. Бул жерде Лемуэл падышанын энеси 31 бөлүмдөгү аялдын барктуулугу менен сулуулугун эле белгилебестен, анын ишти аткара билгендигинин деңгээлин да ал жабуу жасап сатат, финикиялык соодагерлерге кур жеткирет деп баса белгилеп жатат. Бул мактоо ырын ири эти менен окуп келе жатканда, биз Теңирдин көз карашындагы сулуу аял өзүнүн кол эмгегин жана таасирин алыс жерлерге чейин кеңейтип жатканын байкап жатабыз.
Эми биз анын жүрөгүн жана үйүн ашыгы менен толтуруп жаткан, аракетчилдиги сырттагыларга да жетип жатканын түшүнүп жатабыз. Ал бутунда бекем турган жана дүйнөнү багындырган ишкана ачты. Анын колунан чыккан оригиналдуу, үй шартында жасалган, жакындарына болгон сүйүүсү менен жасалган буюмдар эми канат жайган ишкананын негизине айланды. Анын колунан чыккан эң сонун буюмдар соода кемелери жана кербендер аркылуу жердин бардык бурчуна жеткизилип жатат. Эгерде сиз анын бизнес айым эместигинен мурда кабатырланып жаткан болсоңуз, эми ал бизнес айымдын так өзү экенине жана мурда да болуп келгендигине көзүңүз жетти. Ал жасаган буюмдар чет өлкө базарларында сатылуусу, алардын жогору сапаттуулугун далилдеп, анын ишканасынын гүлдөп өнүгүүсүн айкындап, анын чыгармачыл инсан жана өз ишин мыкты билген адам экендигин далилдейт. Мына ошентип анын жеке кызыгуусу профессионалдык ишке айланды. Чыгармачылыкты көрсөтүү, Кудайдан берилген жөндөмдүүлүк жана үй бүлөнүн финансылык абалын жакшыртуу каалоосу бириккенде профессионалдуулукту пайда кылары анык. Кандайдыр бир жеке иш профессионалдык ишке айланды. Мунун баары чыгармачыл ойлорду ишке ашыруунун жолдорун издөөдөн гана башталган. Ал жабдууларды жасап сатат. Башында ал кездеме токуду. Кийин андан кийимдерди тиге баштады. Жасалган кездеме ушунчалык жумшак жана жука болгондуктан андан шейшептер жана ич кийимдер, жайкы ысыкта денеге жагымдуу болгон ич көйнөктөр, назик жана жеңил туникалар тигилген. Бул жука жана назик буюмдар эң мыкты сапаттагы зыгыр буласынан жасалган. Мына ушул себептен алар абдан кымбат болгон. Бул керемет аялдын колунан чыккан буюмдардын ичинде курлар жана кемерлер да бар. Биз финикиялык соодагерлерге кур жеткирет деп окуп жатабыз. Бул курларды Израилде азыркы күнгө чейин кийип келишет. Алар узун кийимдерди белги бекитүү үчүн бел боо катары колдонушат. Бул кур кыймылдаганга ыңгайлуу болуш үчүн жасалган. Көпчүлүк адамдар булгарыдан жасалган курларды тагынышчу. Бирок зыгыр буласынан жасалган бел боолор коозурак жана жарашыктуу болгондуктан баасы кымбат болгон. Бул бел боолор алтын же күмүш жиптер менен тигилип, асыл таштар жана алтын менен кооздолуп, искусствонун бийик чыгармасы катары соодагерлерге жеткирилип турган. Байлыкка ээ болуу. Накыл сөздөрдүн 31-бөлүмүндөгү аялдын жумушу анын чыгармачылыгынан жана байлыкка умтулуусунан улам пайда болгон. Ошентип, ал жабууларды жасап сатат. Ал бул буюмдарды атайын сатуу үчүн жасайт. Үй бүлөсүнүн финансылык абалын жакшыртууга аракет кылып, өз колунан чыккан буюмдардын сапаты жакшы экенин билгендиктен, ал буюмдарын жергиликтүү базарларга алып чыгат. Курларды болсо, ал чет өлкөлүк соодагерлерге жеткирет. Бул анын киреше табуусунун экинчи булагы. Канаандык жана финикиялык соодагерлер кемелер жана кербендер менен келишет да, сатыктагы буюмдардын эң мыктыларын гана тандашат. Эң кооз жана экстраординардуу буюмдарды издешет. Алар өтө алыс жерлерге чейин бул буюмдарды жеткиришет. Ал эми биздин керемет аялдын жасаган курлары чындап эле эң жогорку сапатта эле. Жашоодон алынган окуя. Мен үчүн бул окуя абдан кымбат. Менин да жеке ой жүгүртүүлөрүм профессионалдык ишке айланган. Алар мени узак убакыт бою күчкө толтуруп турган. Кудайдын көз алдындагы сулуу аялдын иши сыяктуу эле менин жумушум да өзүмдүн күнүмдүк алектенген ишимден башталган. Менин жеке кызыгуум ыйык жазууну изилдөө болгон. Машаякты 28 жашымда кабыл алып, никеде 8 жылдан бери жашап, мектеп жашына чейинки 2 кыздын энеси болгон мен ыйык жазууга ашык болуп калдым. Ал аркылуу Теңир менин суроолорума жооп берип, менин башаламан жашоомду иретке келтирүү үчүн көптөгөн кеңештерди берип жатты. Мен кандай кылышты билбей же бир нерседе шектенип жатканымда, Кудайдын сөзү мага ар дайым жооп берген. Ошентип мен күн сайын ыйык жазууну окууга көнүп калдым. Анан албетте, бул күнүмдүк милдеттүү окум улам өсүп,
кеңейип жатты. Биздин үйдөгү сейрек болгон тынч убактарда мен ыйык жазууну окуп, аяттарды жаттап, параграфтарды, бөлүмдөрдү жана аяттарды көчүрүп алып изилдечүмүн. Анан бир күнү менден ыйык жазуу боюнча сабак өтүп берүүмдү сурашканда, мен буга даяр экенимди билдим. Мен таңкы изилдөөлөрүм жазылган кагаздарымды алып сабак өтө баштадым. Башка жыйындан келген аялдар менин жазууларымды өздөрүнүн сабактарында да колдонууну каалап жатышты. Ошентип, машаякчылык өнүгүү кызматы пайда болду. Көп өтпөй жазууларым иш дептерлерге көчүрүлүп, кийин бул дептерлердин көбү сиз азыр угуп жаткан ушул китепке окшогон китептерге айланды. Бир аз мурдараак мен сизди өзүңүздүн сүйүктүү ишиңизди камтыган жана ушул ишиңиз аркылуу үй бүлөңүзгө финансылык киреше алып келе алган Накыл сөздөр 31 деген долбоорун ойлоп табууну суранган элем. Ыйык жазуу тууралуу сабактарды өтүп, китеп жазууга өзүмдү арнап, мен өзүмдүн Накыл сөздөр 31 долбоорумду ишке ашырдым. Эми кайрадан Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүн карап чыгыңыз да, өзүнүн өндүрүшүн ишкана катары ача алган аялдарды үлгү кылыңыз. Жана Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндө берилген эки маанилүү көрсөтмөнү унутпаңыз. Эң биринчи үй бүлө. Абайлаңыз, өзүңүздүн кызыкчылыгыңызды көздөөдө үй бүлөңүздү унутуп калбаңыз. Убакытты туура колдонуу аркылуу Кудайдын жардамы менен сиз үй бүлөңүзгө да кам көрө аласыз. Ошондой эле өзүңүздүн Накыл сөздөр 31 долбооруңуздун үстүндө да иштей аласыз. Эгерде сиздин жеке ишиңиз, албетте, Кудайдын жардамы менен өнүгүп, профессионалдык жумушка айланса, анда жакын адамдарыңыздын ар бири жана сиз да мындан утушка ээ болосуздар. Бул үчүн атайын убакыт бөлүңүз. Жеке кызыгууларыңызды өрчүтүү үчүн күн сайын кылган аракетиңиз сиздин бизнесиңизди ачууга жардам берет. Мага жаккан цитаталардын биринде күнүнө 15 мүнөт убактыңызды окууга арнооңуз бул сизди ондогон жылдарга жете турган чеберге айландырат. Кантип сулуу боло алам? Сонун күндөрдүн биринде сиз кылгыңыз келген ишиңизди тапканда, башкача айтканда, сиз эң мыкты жасаган жана ал аркылуу рахат алып жаткан ишиңизди тапканда, сиз да көбүрөөк иштеп, өзүңүздүн чебердигиңизди жакшыртууну каалай баштайсыз. Төмөндө менин жумушумда карманууга аракет кылган чебердиктин бир нече критерийлери берилген. Биринчиден, иштин жүрүшүндө болуңуз. Долбоордогу жеке чебердигиңизди өрчүтүү үчүн башка адамдар өздөрүн кандайча көрсөтүп жаткандыгына көңүл буруңуз. Сиз кызыккан иштин жаатында эмнелер болуп жаткандыгынан кабардар болуп туруңуз. Ар бир жаңы чыккан нерселердин алдында болуңуз. Чыгармачыл боюнча башка адамдардын эмгектерине көңүл буруп, жаңылыктарды билип туруңуз. Мисалы, менин досум Джуди сүрөтчү. Бардык жаңылыктардан кабардар болуу үчүн ар айдын биринчи шейшембисинде Лос-Анджелес көркөм музейине барып турат. Менин дагы башка курбум интерьер декоратору болуп иштейт. Жана ал убактысынын көбүн эсе бул жерде, Түштүк Калифорнияда жайгашкан үйлөрдүн ичиндеги эмеректердин жайгаштырылышын карайт. Дагы бир курбум дизайнер. Ал Архитектор Дайджест журналынын бир да чыгарылышын өткөрбөй окуйт. Менин дагы бир курбум сүрөтчү болгондуктан, жаңылыктарды билип туруу үчүн Виктория журналынын акыркы чыгарышын кароого убакытты өзү тандайт. Сиз да тегерегиңизде болуп жаткан чыгармачылык өнүгүүлөргө көңүл буруп, жаңылыктардан кабардар болуп турсаңыз, чыгармачылык жаатында өсө баштайсыз. Экинчиден, пландаштырыңыз. Албетте, сиз ар кандай долбоорлорду пландаштырууга жана өзүңүздүн жөндөмдүүлүктөрүңүздү өрчүтүү үчүн убакыт бөлөсүз. Мен да сизди ар бир бош мүнөтүңүздү чыгармачыл ой жүгүртүүгө жана план түзүүгө жумшаңыз деп чакырмакчымын. Мисалы, жакында Джим менин автоунаамды сатканда, аны айдаган 4 жылдын ичинде мен бир да жолу унаанын радиосун укпаганымды билдик. Себеби өзүмдүн унаадагы убактымды мен ой жүгүртүүгө колдончумун. Менин жанымда ар дайым кичинекей диктофонум бар. Ага мен өзүмдүн ойлорумду, кыялдарым менен пландарымды, бир сөз менен айтканда, мен эстеп калышым керек болгон нерсенин баарын сүйлөп жаздырып алчумун.
жуунуп жаткан мезгилде же унаа айдап бара жатканда ушул убактыңызды радио станцияларды издеп кетиргенден көрө пландаштырууга колдонуңуз. Ооруканада доктурду күтүп жатканда пландаштырыңыз. Азык түлүк дүкөнүндө кезекте күтүп жатканда пландаштырыңыз. Өз ишиңизди жакшыртуу үчүн акылыңызды ойлонууга түртүңүз. Үчүнчүдөн, демилгелүү болуңуз. Сиздин жөндөмдүүлүктөрүңүздү өрчүтүүгө жардам берген сабакка телефон чалуу жана жазылуу үчүн демилге керек. Сиз алектенген ишке арналган журналды табууга, атайын дүкөнгө барып сатып алуу үчүн да демилге керек. Бул демилге журналга, гезитке же окуу курсуна жазылуу үчүн да керек. Мунун баары сиздин чыгармачыл мүмкүнчүлүктөрүңүздү өрчүтүүгө жардам берет. Инициатива сиздин ойлоруңузду асмандан жерге түшүрүп, тегүү машинкасын же мольбертти орнотуп, ишти колго алуу үчүн абдан керек. Ошондой эле, сиз жасаган куттуктоо кагаздарынын, кол жазманын, китеп жазуудагы же журнал үчүн статья жазуудагы ойлордун, үлгүлөрүн кайсы жерге жөнөтүү керектигин билүү үчүн да демилге керек. Жана дагы жуманын акырында боло турган, сиз кызыккан конференцияга же зарыл болгон экспертизага барууну пландоо үчүн да демилге керек. Демилге көрсөтүү бул жаңы жашоо үчүн жасалган чечкиндүү кадам. Адатта бул көптөгөн аялдар үчүн өтө кыйын. Кудайдын көз карашындагы сулуу аялдардын бири катары сиз үй бүлөңүзгө жардам берүү үчүн эмне кылуу керектигин билип коюу эле жетишсиз. Сиз ушул багытта кандай кадамдарды жасоо керектигин да билишиңиз абзел. Күн сайын эртең менен өзүңүздүн кызыгууңузду кесипке айландыруу үчүн ушул күнү кандай ишти бүтүрө аларыңызды жазып туруңуз. Бул балким бир эле телефон чалуу же бир пайдалуу буюмду сатып алуу болушу мүмкүн. Балким сиздин сүйүктүү ишиңизге 15 мүнөт гана убактыңыз кететтир. Бирок эсиңизде болсун, бул бүгүнкү күндөгү 15 мүнөт сизди 12 жылдык чеберге айландырат. Төртүнчүдөн, көп эмгектениңиз. Туруктуулук менен эмгектенүү ар бир эле ишкананын ийгилигинин негизи. Жана Кудайдан корккон аялды мына ушул сапат башкалардан айырмалап турат. Себеби ал чын жүрөктөн иштейт. Андан тышкары ал үй чарбасын башкарып, тамак даярдап, дастаркон жайып эле иштебестен, ал дагы токуучулук кылат. Ийгиликке жетет жана эң мыкты чебердиктин наамын алат. Өзүнүн Накыл сөздөр 31 аттуу жеке долбоору аркылуу ал үй бүлөсүн кийим менен жана киреши менен камсыздайт. Ал өзүнүн өндүрүшүн ачуу үчүн көп күч жумшап эмгектенет жана кийин да эмгектенгенин уланта берет. Мени толкундаткан Накыл сөздөрдөгү дагы бир себепти айтууга ылайык келген жакшы жерге келдик окшойт. Биринчиден, келиңиз, биз Теңирдин көз карашындагы сулуу аялдын өндүрүмдүүлүгүнө суктанып жатканыбызды мойнубузга алалы. Анткени анын күйөөсү, балдары, кызматчылары бар. Алар жөнүндө ал кам көрүшү керек. Тамак жасаш керек, сатып алуу, талаа иштетүү, үй бүлө үчүн кийим тигүү, мунун баарына убакыт керек. Анан дагы жардылар бар. Аларга да кам көрүү керек. А эми биз али үйүбүздү тазалай элекпиз. Бул тизме улана бермекчи. Бул такыба жана керемет аялдын укмуштуу жетишкендиктерин да кандайдыр бир ишкана десек болот. Себеби ал үйүндө иштеп, Теңирден алган жубайлык, энелик, үй кожойке болуу тапшырмаларын мыкты аткарууга умтулуп, ал токуучулукту жакшы өздөштүрдү жана чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрүн жакшыртууга жетишти. Андан соң анын колунан чыккан буюмдардын сапаттуу экенин көргөндө, ал дагы көбүрөөк эмгектенип, үй жумуштарын улам тезирээк бүтүргөнгө аракет кылды. Ушинтүү менен ал өзүнүн кыялдарын орундатып жана чыгармачылыкка көбүрөөк убакыт арнай алды. Анын оор эмгектенүүсү чебердигин такшалтууга, өз тармагын жакшыртууга жана өндүрүштү кеңейтүүгө керектүү убакытты бөлүүгө шарт түзүп берди. Ушундай кыйындык менен ээ болгон жетишкендиктери үчүн мыкты мактоолорго ал чындап эле татыктуу. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 31 аят. Сулуулукка чакыруу. Сиздер бул керемет аялдын уюштурган үй ишканасы аркылуу шыктанасыздар деп үмүттөнөм. Жана сиздер үчүн сыйынам. Биздин коом азыркы күндө өзүнүн жеке кызыкчылыктарынын ишке ашуусуна, өзүн өзү түшүнүүгө,
өзүн өзү сүйүүчүлүккө бүт көңүлүн буруп калган. Бирок накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү керемет аяттар айтып жаткандай, Теңир бизге керектүү нерсенин баары менен камсыз кылып жатат. Жана ишенип коюңуз, үй бүлөгө жана үйгө сүйүү менен кам көрүү аркылуу гана өзүңүздүн мүмкүнчүлүктөрүңүздү ишке ашыра аласыз. Качан биз өзүбүзгө тийиштүү адамдар жөнүндө кам көрө баштаганда, биз ишти жакшы аткарабыз. Жана Теңир бизди көтөрүп, өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды ишке ашыруу үчүн жөндөмдүүлүктөрдү жана таланттарды берет. Ал сизге да жардам берет. Эгерде сизде идеялар жок болсо, анда азыр ушул мүнөттө Теңирге кайрылыңыз. Ал сизди кайсы жерде көрүүсүн жана кандай ишти аткарууңузду кааларын сурап сыйыныңыз. Бир эле нерсени түшүнүп баштоо керек. Сиздин үйдөгү өндүрүшүңүз сиз кылып жаткан иштен ачылып кетет же кыялдарыңыздан ачылат.